Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Шакиров көчөсүнөн Фуркаттан болжолдуу түрдө Кургойдон айлампадан түшүп келсеңиздер, же болбосо Ош Бишкек жолуна чыгып кеткен жолдун жээгинде 3-линияда болуп калат. Ушул жерден 2 кабаттуу толук ремонту бүткөн үйдү, 2 кабаттуу үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдүн бул жерлерге таза суулар келген. Учурда газ гана жок бул көчөдө. Газ дагы жакын арада кирип калуу пландары бар экен. Көчөсү жаңыдан гана быйыл гана асфальт болгон. 2025-жылы гана асфальт төшөө иштери болгон, көрүп турасыздар. Айланасында бала бакча, мектептер жакын. Анда эмесе мен сиздерге үйдү кененирээк тааныштыра турган болсом, үйдүн жалпы сотуху 4 сотух 480 түзүп калат экен. 5 сотукка жакыныраак экен, 20 сотух жетпейт экен. Жерди мен сиздерге түшүндүрүп кете турган болсом, баасы деле жөндүү актайт. Алмашуу жолдору бар, ипотека жолдору дагы бар. Эгерде көп кабаттуу үйдө жашай турган болсоңуз, үстүнө үстөк пул кошуп бере турган болсоңуз, ушундай жаркыраган, даяр болгон үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз болот. Мына убакыт бул жашоочу веременканы көрүп турасызбы? Ушул наркы кошунага карап калган экен. Наркы кошунага карап, бул экөө бир туугандын үйү экен, ошондуктан сатылып жатыптыр. Мына ушул жерден баштап мына Г формасында болуп калат экен, аркадагы кошунаңызга тиешелүү болуп калат экен. Сиз мындан берагына забор түзүп, ушуна бер жагы сизге тиешелүү болуп калат бул үйдөн. Алдында веременкасы дагы бар, мурунураак курулган дейт, 2015 дедиби, эсимден чыгып калды. Мурунураак курулган 2 бөлмөдөн турган өзү веременкасы да, узун веременкасы бар экен. Үйдүн байдубалдары дагы кенен. Үйдүн подвалында дагы жашай турган жайлары дагы бар. Анда мен сиздерге үйдүн 1-кабатынан баштап көргөзүп өтөйүн. Бул жагында жер төлөөсү дагы бар экен. Иши аябай жылуу экен. Ушул азыр өзү дагы ушул жакта да жашап жатыптыр. Желдетүү системалары толугу менен тартылган. Электр чогулары дагы сапаттуу, көрүп турасыздар. Анда эмесе 1-кабатка көтөрүлө турган болсок, тепкичтери дагы жакшы. Коопсуздук үчүн темир тосмолору дагы орнотулган. Анда эмесе биз үйгө келе турган болсок, үйдүн эшиктери дагы толугу менен брондолгон эшик, темир эшиктен экен. Бисмилла деп үйгө киреличи. Үйгө кире турган болсок, үйдүн абалы жакшы. Потолоктору натяжный потолок болгон, асма-чырактары жайында. Потолокту жана туш кагаздарды жууп тазалоого толугу менен болот. Күтүү залы абдан кенен. Тепкич менен 2-кабатка да көтөрүлүп кетсеңиздер болот. Мынакей көрүп турасыздар. Сыналгы зоналары дагы каралган, айрым эмеректерди алып кетет экен, айрымдарын калтырат экен. Мен алгач эле 1-бөлмөлөрдөн тааныштыра турган болсом, эшиктен кирип келип, ушул жакка оң жакка бурула турган болсоңуз, мынакей биздин 1-бөлмөбүз, конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн асма-чырактары дагы жайында. Бул дагы потолокту дагы, шыпты дагы бул туш кагаздар менен кооздоп коюптур. Бөлмөнүн терезелери 2 терезеден занавескалары дагы калат дейт. Айрым нерселер калат экен, айрымдарын алып кетет экен. Терезенин сапаттарын көргөзүп өтө турган болсок, терезенин сапаттары дагы абдан жакшы, канча жыл өтсө дагы көрүп турасыздар. Бөлмөнүн терезелери күнчүгүш тарапты карап турат. 2 терезеси бар, жылуулук системалары толугу менен киргизилген. Көрүп турасыздар, борбордук эмес, жылуулук системалары бул жер үйлөрдө өздөрү от менен ыстылат. Ар бир бөлмөдө кондиционерлери дагы бар. Үйдү абдан жакшы салыптыр. Эшиктери да бийик экен, көрүп турасыздар. Биз кийинки бөлмөгө кире турган болсок, биздин алгачкы бөлмөбүз бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, спальный, родительский спальный. Артыкчылыгын айтып кете турган болсок, ушул эле бөлмөдөн жуунуп тарануу үчүн бөлмөсү дагы бар экен, мынакей көрүп турасыздар. Тараталуу үчүн ыңгайлуулуктары бар, жуунуп тарануучу бөлмөсү бар. Аристону дагы жыайында көрүп турасыздар. Кафелдердин сапаттары жакшы. Биз анда эмесе кийинки бөлмөлөргө баш бага турган болсок, биздин кийинки бөлмөлөрүбүз балдар бөлмөсү катары да пайдалансаңыздар болот экен. Балдар бөлмөсүнө баш бага турган болсок, балдар бөлмөсү мынакей көрүп турасыздар. Абалы абдан жакшы, туш кагаздары дагы балдардын мындай кандай табиятына ылайыкташтырылып, буйртма менен кооздолуптур. Бул жерде андан сырткары китеп жана башка буюм тайым коюу үчүн жайлары дагы бар экен. Ушул эле бөлмөнүн терезеси күн батыш тарапты, же болбосо Ош Бишкек жолун тарабын карап турат. Андан сырткары короону да карап турат, көрүп турасыздар. Мынакей жылуулук системалары толугу менен киргизилип турган. Ар бир үйдө тең жылуулук системалары иштеп турат. Мынакей көрүп турасыздар, асма-чырактары жайында. Ушул эле бөлмөнүн дагы, бул балдар бөлмөсүнүн дагы жуунуп тарануучу бөлмөсү бар. Азыр свет бул бөлмөнү кайерден жандырат экен билбейм. Тараталуу үчүн дагы ыңгайлуулуктар бар, душ дагы бар, жуунуп тарануучу бөлмөсү. Ушул эле бөлмөдөн, мынакей мен сиздерге көргөзүп өтөйүн. Ылдыйга түшүп кеткен дагы 2-3 бөлмө үй бар. Анда мен сиздерге видеонун аягында көргөзүп өтөм. Ал жакта ашкана бөлмөсү жана уктоочу бөлмөлөрү да бар экен. 1-кабаттан 2-кабатка көтөрүлгөндөгү тепкичтердин абалдары да жакшы болгону. 2-кабаттагы
экинчи кабаттагы ремонттору бүтө элек экен. Мынакей көрүп турасыздар. Биз экинчи кабатка көтөрүлөлү. Экинчи кабатка көтөрүлө турган болсок, экинчи кабатты ушундай кенен болгон зал экен, көрүп турасыздар. Бул жерде табига өзүңүздүн табитиңизге жараша оңдоп түзөдөн дагы өткөрүп алсаңыз толугу менен болот экен. Кааласаңыз 1 бөлмө, кааласаңыз 2 бөлмө. Үстү мансард болуп жабылган. Сапаттарын көргөзө турган болсок, мынакей үй мынал азыр кыш айы болсо дагы, январь айы болсо деле үстүнкү кабаты деле аябай жылуу экен. Анда мен сиздерге ылдыйкы кабаттар менен тааныштырып өтөйүн. Мынакей биз тепкич менен минус биринчи кабатка көтөрүлүп түшүп келдик. Анда биринчи подвалдагы. Но лампочкалар өзү жанып эле турат, бирок камерага маргайт этип калат экен багындагы. Анда биз биринчи бөлмөгө башпай турган болсок, подвалдагы жертөлөдөгү мынакей бул жагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү катарында пайдаланып жатыптыр, көрүп турасыздар. Терезелери кичинекей, же болбосо сокольный этаж деп коесуздар, ошондой экен. Терезелери чакан. Анда биз ушул эле бөлмөгө да жанаша жайгашкан. Кийинки бөлмөлөрүбүз. Бул бөлмө деле кенен экен, шат тепкичтен түшүп келе турган болсоңуз, мынакей. Биздин кийинки бөлмөлөрүбүз бул жуунуп тарануучу бөлмөсү жана ошондой эле дарат алуучунун ыңгайлуулуктары бар. Кафелдери жайында, Аристон дагы бул жерге да өзүнчө коюлган. Мынакей кафелдердин балдарын көрүп турасыздар. Булар теплый пол. Минус биринчи этажы, цокольный этажы бул бардыгы тең жылуу пол экен, же болбосо теплый пол. Мына бут баса турган жерлери жаш бала болгондуктан жылуу пол кылып койдук дейт. Бул электронный эмес, бул суу менен экен. Ушул жерде ашкына бөлмөсүнөн чыгып эле дароо өздөрү тамактануу үчүн жайы дагы бар экен, көрүп турасыздар. Анда биз акыркы бөлмөгө башпай турган болсок, биздин акыркы бөлмөбүз айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкына бөлмөсү. Ашкына бөлмөсүнүн эмеректери кызыл ак түстө болуп кооздолгон. Мен сиздерге от жага турган жерин көргөзөйүн. Көмүрдөн эле салып өткөн, андан ары суу менен мынакей суу түтүкчөлөрү жердин алды менен да кеткен, экинчи кабатка дагы чыгып кеткен. Анда буну электрондук автоматтар дагы күзөтүп турат экен. Андан сырткары желдетүү системалары дагы толугу менен каралган. Газ дагы ушул көчөгө киргизелек дедим, бирок эгер киргизилип кала турган болсо, газ мечи дагы даяр экен.